Өткөн сабагыбызда троптун түрү болгон жандандырууга токтолгонбуз. Бүгүн троптун дагы бир түрү күчөтүү, же болбосо гипербола жана кичирейттүү литотага токтолмокчубуз. Атынан түштүктүү болуп тургандай, сүрөттөлгөн заттын же көрүнүштүн ал же бул касиетин чоңойтуп, көзгө даана түшө тургандай кылып көрсөтүү гипербола деп аталат. Бул жол менен айтуучу же автор өзү мактап же шылдыңдап жаткан нерсесинин таасирин күчөтөт. Апыртуу көркөм чыгармачылыктын көөнө түрлөрүнөн да учурайт. Бул байыртан бери жашап келген. Мисалы, Манас эпосунун вариантында Манас мындайча сүрөттөлөт. Астына сала бергенде ажы даардын түбү бар. Аркасынан карасаң, 60 эрдин сүрү бар. Көзү көлдүн быткылдай, көрүнгөндө жуткандай. Же болбосо дагы мындай саптар бар. Каалгадай кашка тиш кашкайып чыгып алыптыр дейт. Эми карагылачы, бул каалгадай кашка тилди элестетип көрсөңүз, тиш эле каалгадай болсо, анда Манастын өзү кандай болот? Же болбосо Манастын минген тулпары мындай сүрөттөлөт. Чат каягы чаткалдай, жүрө берсе чатына жүктү төөп аткандай. Эми жүктү төөп атып кеткен тулпарды элестетип көргүлө. Демек, мына ушул жерде гиперболанын ачык элеси көрүнүп турат. Бул жерде Манас эпосун, Манастын өзүнүн художниктердин таткан сүрөтүн көрүп атасыңар. Биз бул бир художниктин элестөөсү, ал эми биз ар күнү эмес Манасты ар башкача элестете алабыз. Демек, бул жерде эми дагы эгерде жанагы терс каарманды сүрөттөй турган болсо, ал өзүнчө бир укмуштай сүрөттөлөт. Мисалы үчүн, чыгармада Жолой мындай сүрөттөлөт. Дөбө чачы сүксөйүп, мурунунун таноосу сеңирди тоонун баткалдай, бир бетине Жолойдун 12 шибе 40 манжу ордатышып жаткандай, калбайыңкы эрини жылкычы кийген чокойдой. Демек, өзүңөр элестеп аткандасыңар, бул кандай адам экендигин. Мына гиперболанын ачык элеси ушул жерден көрүнүп турат. Эпостогу мындай мүнөздөмөлөр анын өнүгүшүнүн жомоктук гиперболалык мезгилине туура келет. Каармандардын портретин түзүүдө колдонулган жогорудагыдай сөздөр бул айтылгандардын ачык күбөсү. Адабиятта күчөтүү кеңири колдонулат. Мисалы үчүн, могу жерде Алыкул Осмоновдун бир ырын окуп көрөлүк. Ысык көл ата журттун күчүн сынап, ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол, күйбөй турган суу болсо да, көк түтүн көтөрүлүп, жалын чыгат. Бул жерде күчүн сынап, күчүн сынап, жүрүш кылат, көк түтүн көтөрүлүп, жалын чыгат деп атат. Бул жерде жандандыруу бар. Мына ушул жандандыруунун ыктуу колдонуу менен Кыргыз көлүн кадимки көл эмес, башкача касиеттүү нерсе катары сыпаттап, ушул каражаттардын күчү аркылуу окурманды өзүнө тартып турат. Андан сырткары дагы Алыкул Осмоновдун Пушкинге деген ыры бар. Могу жерде карагыла. Ошол өңдү кез келишип өзүмө, күч жетпеске үстөм кылган күнүмдө, мен өзүңдү чөктүрүүнү ойлогом, жарым кашык дарыямдын түбүндө. Бул эми өзүңөр көрүп аткандай, бул троптун дагы бир түрү кичирейттүү литота жөнүндө кеп болуп жатат да. Мынакей бул жерде көрүп атасыңар, литота. Демек, бул эми литота дегенибиз гиперболанын карама каршысы, антоними катарында карасак болот. Бул жерде эмнеге кичирейтип берүү болгон нерсени, ал заттын же көрүнүштүн көлөмүн, күчүн, маанисин көркөм түрдө кичирейттүү, азайтуу, төмөндөтүү эсептелет. Бул ыкманы кыргыз жомоктарынан көп жолуктурабыз. Мисалы үчүн, биз бала күздөн угуп жүргөн Чыпалак бала, анан Манас эпосунда да бир каарман бар, өзүңөр билгендей, чыканактай Ирагыш деп коет. Элестеп көргүлөчү, Чыпалактай баланы, анан кийин чыканактай кишини. Бирок ушундай тоодой болгон кишини жыккан чыканактай Ирагыш деп берилет да. Күчөтүүнүн карама каршысы болгон кичирейттүү, сүрөткердин тили менен стилине өзүнчө бир түс бере турган, көркөм чыгарманын эмоционалдуулугун, таасирдүүлүгүн арттыруучу каражат болуп эсептелинет. Мына ошондой, ушунун бири Пушкинге деген ырда карагылачы. Демек, мен өзүңдү чөктүрүүнү ойлогом, жарым кашык дарыямдын түбүнө дейт. Демек, жарым кашык болгон дарыяны элестеп көрсөңүз, бул эмне окшош экенин, бул эми бул жерден бул чыгарманын күчүн арттыруу максатында, таасирдүүлүгүн жогорулатуу максатында берилип атат.
Могу жерде дагы Жомарт Бөкөнбаевдин бир мисалга келтирелик. Ийрилип жаткан чоң өзөн, ийнеде учук жипке окшойт. Чытырман токой калың бак, чырымтал бетте түккө окшойт. Бул жерде мынакей чоң ийрилип жаткан чоң өзөн эмнеге салыштырып атат бул? Ийнеде учук жипке окшойт. Карап көргүлөчү могу сүрөттөн. Демек чын эле бул жерде карасаңар ийнени саптап койгондо жип мондо ийрилип жатат эмеспи? Мына ушуга салыштырып атат да. Чытырман токой калың бак, чырымтал бетке түккө окшойт. Демек могу токойду, килейип жаткан токойду беттеги түккө окшоштуруп коюп атат. Андан кийин да мындай кийинки сабында мындай дейт да, көктөрөп турган катартоо көчүлүп чөккөн нарга окшойт. Суналган чөлдө чалкар көл сулууга бүткөн калга окшойт. Демек көлдү могу жердеги көлдү сулууга бүткөн калга окшоштуруп атат. Бул Жомарт Бөкөнбаевдин чыгармачылык чеберчилигин айтсак болот. Наоборот, чытырман бетте түккө окшойт. Кылымдар кыз дагы бир Усмановдун бир ырында мындай деп айтылат да, кылымдар кыз эскирткен шайга окшоп, кайдадыр желп-желпетип калып жатат. Демек кылымды кыз эскирткен шайга окшоштуруп көрсөтүп атат да, же болбосо Тынч деңиздин кең туруп бир чыныга баткан суу. Элестегилечи, ушул деңиздин суусун бир чыныга батып калыш. Бул тиги Усмановдун сүрөттөөсүндө. Же болбосо Эралиевдин мындай деген саптары бар экен. Чернобыль сенин жараң, менин жарам. Андыктан мен болдогон скрипка. Өзүн адамды өзүн скрипкага чалыштырып. Же болбосо Кожомбердиевдин бир саптары бар. Чыйырчык сулуу жаздын бир чымчымын чыпыйта катып келди канатына дейт. Демек ушул сулуу жаздын бир чымчымын, жазды бир чымчымын элестетүүгө болобу? Демек биз бүгүн кайрылган гипербола жана летота бул көркөм чыгармадагы же болбосо акын биз окуп аткан чыгармалардын көркөмдүгүн арттырып, элестүү, таасирдүү жеткизгенге менимче ушул көркөм адабиятта чоң роль ойноп турат.